Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мындан так 100 жыл мурда, тагыраагы 1924 жылдын 14 октябрында Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө эң чоң тарыхый окуя жүз берген. Тагыраак айтканда, Кара Кыргыз автономиялык облусунун түптөлгөн күнүнө байланыштуу быйылкы жыл 100 жылдыкты жалпы Кыргызстанда белгилеп атабыз. Биз бүгүн атайын мына ушул жерге чыгып, Кыргыз мамлекетинин эгемендүү мамлекеттин түптөлүшүндө өзүнүн бараандуу салымын кошкон Насирдин Исанов атабыздын айкелинин астында ушул теманы талкуулайлы дедик. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн Кыргыз элине белгилүү тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, профессор Айболот Абытов агайыбыз. Куш келипсиз. Мен ойлойм, баягы кайсы гана теманы өзүнүн адиси, өзүнүн тажрыйбасы менен таянып туруп сүйлөп бере турган болсо, дагы да жалпы коомчулукка көптөгөн пайдалуу маек болуп калат да. Агай чү дегенде эле мына ушул Дидактика газетасына сиздин көлөмдүү макалаңызды жарыкка чыкты. Биздин окурмандарга, телекөрүүчүлөргө айтып кетели, Дидактика газетинде агайдын макаласын алып окусаңыздар болот. Мына ушул макаланын тегерегинде жалпы эле ушу Кара Кыргыз автономиялык облусунун түптөлүшүндөгү орунттуу учурларга токтоло эле. Чү дегенде эле биринчи ушул 24-жылга чейин, мисалы ошол 18-жылдары негизги партиялык уюмдар түзүлүп, ушул автономияларды түзүүгө падышалык Россия кулап, ошол жаңы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлө баштаганда, ошол окуялардан бери чыгып келсек агай. Майылы. Сиз эске ала турган кандай тарыхый окуялар жүз берди эле? Биринчиден, момундай телемаекке чакырып бүгүнкү күндүн олуттуу маселелери болуп аткан Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүктүн жана көз карандысынын пайдубалын койгон алгачкы Кыргыз мамлекети Кара Кыргыз автономдук облусун тууралуу маекке чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Чү дегенде эле баса белгилей кетебиз, көп убакта карасаң Кара Кыргыз автономиялык областы Кыргыз мамлекетинин башаты жаңыдан түзүлгөн деген бир чын-чынына келгенде туура эмес пикир айтылып жүрөт. Туура эмес. Себеби ал мамлекет түзүлгөн жок, ал мамлекет кайра жаралуу жараяны болуп атат. Биз деген өзүбүз айтып жүрөбүз, Кыргыз мамлекети 2200 жылдан ашык мөөнөттөгү тарыхы бар мамлекетпиз. Биз байыркы Кыргыз го деген, бул Кыргыз патшачылыгы, байыркы Гянгундар, байыркы Гегундар мамлекети, орто кылымда Енисай Кыргыз кылымы жана Улуу Кыргыз дөөлөтү деген биздин өзүбүздүн Улуу Кыргыз дөөлөтү бул империялык даражадагы мамлекет болгон. Борбордук Азияда абдан чоң аймакты камтыган мамлекет болуп, бул мамлекеттер болгондон кийин 24-жылы жаңыдан мамлекетин түзүү туура эмес. Орусча айтканда ренессанс же кайра жаралуу жараяны түзүп, кыргыздар кайрадан өз мамлекеттүүлүгүнө жетишип аткан кези болуп эсептелет. Экинчи, сиз баштаган сөздүн угунан кайрылсак, 1918 жылдан баштап, 17 октябрь белгилүү, 18 жылдан баштап большевиктер партиясы бийликке келген, Ленин башында турган большевиктер партиясынын революцияга чейинки улут саясатын ишке ашырууну көздөп, бир топ позитивдүү коомдук саясий жараяндар баштан кечирилген. Вот элестетиңиз, мурдагы падышачылык Россия, жолсо Орус империясынын курамында элдерге алар революция чейин жараган. Ар бир эл, ар бир улут өз мамлекет, өз тагдырын өзү чечүүгө жана улуттук мамлекетин түзүүгө акысы бар деген тезис большевиктер партиясынан сунушталганда. Мына ушул сунушту турмушка ашыруу максатында 1918 жылдан баштап 20 жылга чейин 20дан ашык мурдагы Россиянын патшачылык Россия, кийинки советтик Россиянын алкагында 20дан ашык автономиялуу республикалар, автономиялуу областтар түзүлгөн. Мына ушулардын алкагында 1918 жылдын апрель айынын акырында, тагыраак айтканда 9 апрелдин, значит, апрель айынын акырында Түркестан АССРнын түзүлгөндүгү жөнүндө жарыяланып, ошол 18 жылдан баштап биринчи Түркестан АССРнын конституциясы кабыл алынган. Биринчи конституцияга ылайык бул түрк элдеринен, жолсо Түркестан чөлкөмүндө жашаган элдерге көбүрөөк эркиндик бериптир, саясий, социалдык, экономикалык эркиндиктер көп берилип кеттир деген таризде бир
1,5 жыл өткөндөн 1920 кайрадан экинчи кайрадан оңдолгон түзөтүлгөн конституцияны карап, анда биринчи конституция караганда Түркистан АСРнын саясий укуктары кыйла кыскартылган деди. Эми ошол мурдагы Түркистан генерал губернаторствосу же улус абага чейин Түркистан крайы болуп жүргөн Түркистан крайынын алкагында жаңы советтик Россиянын курамында Түркистан АСР түзүлдү. Башка элдер менен бирдикте. Ошол эле казактардын бул Ташкент жактагы бөлүгү, Чымкент областына кыргыздар, өзбектер, түркмөндөр, тажиктер, каракалпактар баары ошол Түркистан автономдук облусуна курамына кирип калды. Дароо маселе турат. Эмне үчүн титулдук улут болгон өзбектер, кыргыздар, казактар, тажиктер, түркмөндөрдүн дароо эле ошол улуттук автономия берди. Бул жерде бир топ саясий да, экономикалык, социалдык маселелер болгондуктан ошол убакта экинчи жагынан граждандык согуштун мезгили 18-жылдан баштап бул ошол 24-жылга чейин Түркистан автономдук облусу ал улут маселесин кандай чечүү мезгили келе элек болчу, жете элек болчу, ошондуктан Түркистан АСР боюнча калып калды. 1924-жылга бул маселе бышып жетилгенден кийин ар бир улут эл өзүнүн тагдырын өз алдынча улуттук мамлекетке жетишүүгө мүмкүнчүлүк алып отурат. Ошондой мезгил 23-жылы башталды. Талкуулар бардык партиялык, советтик органдарда, уюмдарда, анан жерлерде атайын түзүлгөн комиссиялар, комитеттер бардыгы карап чыгып туруп, 24-жылдын жазынан баштап күзүнө чейин бул маселелер Түркистан АСРнын борбордук аткаруу комитетинде, Түркистан АСРнын коммунисттик партиясынын уюмдарында, Россиянын борбордук аткаруу комитетинде, Россиянын коммунисттик партиясынын уюмдарында, анан СССРдин алкагында бул маселелер карап, анан 24-жылы ошо күз айында өз алдынча мамлекеттер түзүү мүмкүнчүлүгү болгон. Ушулардын катарында 14-октябрда 1924-жылы Россия Советтик Социалистик Федеративдик Республикасынын борбордук аткаруу комитетинин токтомуна ылайык Кара Кыргыз эли Түркистан АСРнын курамынан бөлүнүп чыгып, өз алдынча РСФСРдын курамындагы Кара Кыргыз автономиялык область болуп түзүлсүн деген жана тарыхый чоң зор саясий мааниге ээ токтом чыккан. Мына ушул токтомдун негизинде биздин Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлүп, мына ушул облустун түзүлгөн быйылкы жылы, үстүбүздөгү жылы аракеттеги президентибиздин жарлыгына ылайык 100 жылдык мааракени белгилеп аткан кезибиз. Анан ушул жерде дагы кычыкканым, кээ бирлердин айтышуусу, 18-жылдан 24-жылга чейин кыргыздар мамлекеттүүлүккө аракет кылбай эле олтурду деген дагы бир түшүнүк болуп калат да. Жок, аракеттер болгон. 1922-жылы Түркистан АСРнын курамында Кара Кыргыз тоолуу автономиялык областын түзүү жөнүндөгү Горная область, тоолуу областты түзүү жөнүндө Ташкентке, Алматыда, Москвага атайын кайрылуулар кеткен. Максат дал ошол 1922-жылы азыркы Кыргыз элинин аймактык биримдиги бузулуу, анан Кыргыз элинин бөлүнүп жарылуусу жана бир эле элдин, бир улуттун бир нече областтарга жана бир нече республикага кирип калыш коркунучу пайда болгон. Мисалы, теги өзү кыргызстандык болгону менен теги казакстандык болгон Рахманкул Кудайкулов деген болгон. Ошол жылдары Кошчу деген союзду жетектеп турган. Мына ошол эң Кара Кыргыз автономиялык облусунун жана толуу Кыргыз автономиялык облусунун бөлүшүнө каршы турган бирден бир жетекчи ошол болгон. Экинчи жагынан Абдыкерим Сыдыков деген. Ал бөлүнчүлөр, буларды бөлүнбөөчүлөр деп атам, выделенцы, не выделенцы деп коет. Бөлүнбөөчүлөр деп атам, Абдыкерим Сыдыковдор, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстан жана башкалар айтты да, жок, кыргыздарды бөлгөнгө болот, кыргыздар өз алдынча эл катары, улут катары мамлекет болуш керек деп атайын кайрылууларды жолдоп, биз ошол Кыргыз тоолуу автономиялык тоолуу областы жөнүндө мына бүгүнкү чыгып аткан китебибизде биздин учурдан пайдаланып айта кетели, ректорубуз Кудайберди
Кожобековдун колдоосу менен биздин Ош мамлекеттик университетинин басмаканасынан ушул китебибиз китеп болуп чыгып болуп турат. Мына ушул жерде рахмат, ушул жерде теги толуу Кыргыз области жөнүндө кеңири чагылдырылган. Анан бул область жөнүндө Кыргыз тарыхнамесинде алгачкылардан болуп Зайнидин Карпекович Курманов деген биздин кесиптешибиз, аксакалыбыз, тарых илимдеринин доктору, профессор кеңири жазганда, натыйжада 1922 жылы 4-июнда Кара Кыргыз элдерин жана башка элдер менен биргелешкен эмгекчи элдин ынтызарлыгы менен значит толук Кыргыз автономиясын түзүүнүн уюштуруу съезди өткөн. Анан ушул уюштуруу съезде 22 жылдын 1-сентябрына калбай учредитель съезд өткөрүлчү, биринчи уюштуруу съезди өткөрүлсүн деген чечим чыккан. Демек 22 жылы алгачкы кадамыбыз ийгиликтүү башталып, бирок Алматыда Казакстандын жетекчилери, Ташкенттеги жетекчилер, бир катар жетекчилер, анан өзүбүздүн ички жана Кудайкулов баштаган бир топ, Сыдыков баштаган экинчи топтун карама каршылык келишпестиктердин натыйжасында бул маселе токтотулган. Ошол убактагы улуттар аралык эл комиссариятынын башчысы Сталиндин түздөн-түз көрсөтмөсү менен улуттук аймактык жиктешүү Орто Азия чөлкөмүндө жүргүзүлгөнгө чейин толук Кыргыз автономиялык областын түзүү токтотулсун деген түздөн чечим чыккан. Мына ушул чечимден кийин бул маселе дагы 2 жылга токтоп калды да, акырында 1924 жылы 14 октябрда түзүлүп, мына биз ошондон баштап кеңеш доорунда Кыргыз мамлекетинин кайра жаралуу доорун, жараянын баштан кечирип, анан караңыз, эми 22 жылы толук ишке ашпай калган толуу область болуп калдык. 1924 жылдан 14 октябрынан баштап Кара Кыргыз автономиялык область болду. 25 жылдын май айында, 25 майында бул кара деген жана алдында сөздүк приставканы бул бизге туура келбейт экен, бул туура эмес деп туруп алдырышкан. Муну бүткүл Россиялык аткаруу комитетинин токтому менен алынган. 25 жылдын май айынан баштап Кыргыз автономиялык область болуп калды. Ал эми 27 жылдан баштап, 27 жыл март айынан баштап биз Кыргыз автономиялык союздук республикасы, ал эми 36 жылдын 5 декабрынан баштап Кыргыз ССР болуп калды. Мына ушул Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизги этаптарынын пайдубалын түзгөндө башатын баштаган дал ушул Кара Кыргыз автономиялык область болуп эсептелет. Агай, абдан жакшы айтып кеттиңиз. Мына ушул Кыргыз эгемендүү Кыргыз мамлекетинин бүгүнкү аймактык бүтүндүгү менен ушундай бир чоң мамлекеттик деңгээлге чыгышында албетте ушул 100 жыл мурдагы ушул автономиялык областтын салымы, ролу өтө чоң болгон экен. Мына ушул учурда кайсы биздин саясий личносттордун, кайсы биздин өлкө башчы болуп иштеген, ошол мезгилдеги баягы жете өлчөп бир кесип өтө бир тарыхый чечимдерди кабыл алууга кайсы инсандардын салымы өзгөчө болуп атат? Рахмат. Мындай да жигиттер, карап көрсөңүз, мамлекет түзүү бир иш. Ал эми ошол түзүлгөн мамлекетти башкарып, мамлекеттин жүгүн көтөрүп, баягы оорун колдон, жеңилин жерден алып, эл үчүн, жер үчүн күйүп бышып, мамлекеттин түптөлүшүнүн эмес, анын бекемделишине, анын андан аркы социалдык, экономикалык, саясий өнүгүүсүн чече турган чарбалык, уюштуруш иштерин бардык чарбалыкта уюштуруш иштерин чече турган конкреттүү адамдар керек болду. Да, ошол убактагы орус бийликтери айтып атат, вот мына силерге эркиндик берилди, өзүңөр толуу автономия болбосун. Эми өзүңөрдү өзүңөр башкаргыла дегенде маселе келип чыкты. Кантип башкарабыз? Ким башкарат? Кандай башкарат? Ошол убактагы большевиктер партиясынын башкаруу саясатына, башкаруу системасына биздин байыркы орто кылымдардагы кыргыздардын башкаруу, мамлекетти башкаруу системасы дал келбей калды. Демек, жаңы шартта жаңы адамдар менен жаңыча мамлекеттик курулушту куруу, жаңыча мамлекеттин саясий, социалдык, экономикалык маселелерин чечүү күн тартибине чыгып отурат. Анан көпчүлүк кээде маани бербей дагы айтышат, бизде 91 эмес, 90 жылдын 15 декабрына чейин. Анан 3 этабыбыз бизде 1990 15 декабрдан 1993 жылдын 5 декабрына чейин
Республика Кыргызстан деген ат менен белгилүү болгонбуз. Бизде Республика Кыргызстан жанагы эгемендүүлүк жөнүндө декларация, анан көз каранды эмес жөнүндө декларация, эки маанилүү тарыхый саясий документти кабыл алынгандагы биздин расмий аталыш Республика Кыргызстан. 93 жылдын 5 майынан баштап бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасы болуп келет. Демек, кеңеш доорундагы биринчи этабы, биринчи мезгили ушул Кара Кыргыз автономия облусу, экинчиси Кыргыз ССР болуп келет. Мен ойлойм, биздин телекөрүүчүлөргө абдан кызыктуу, керектүү маалыматтарды айтып санап бердиңиз. Эми жыйынтыктоочу суроо болсун, ошол Кыргыз эгемендүү Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө кээ бирлер айтып калып атпайбы? Бизге эгемендик, эркин мамлекет түптө жеңил эле, кансыз эле колубузга тийип калды. Ошондуктан биз кадырын билбей атабыз депчи. Сиз тарыхчы катары кандай ойлойсуз? Ушул мамлекет түптөлүшүндө чындыгында эле биз үчүн жеңил келдиби? Эгерде дүйнөлүк масштабта алып карасак, чындап эле биздин көз карандыбыз, биздин улуттук мамлекетибиздин кайра жаралуусу дагы, эгемендүү жана көз карандысыбыз дагы бизге салыштырмалуу түрдө жеңил. Эми тарыхтын, саясаттын тили менен айтканда кансыз келди. Бизде эч кандай улуттук көз карандыгыбыз үчүн, эгемендүүлүк үчүн согуш болгон жок. Биз тынчтык жолу менен өтүп келатабыз. Эми элестетип каймактардын улут сыймыктарынын эми азыркы көрүнүш. Вот биз дүйнөдүн азыр Кыргызстандын калкы 7.100.000 миңден ашыкпыз деп атабыз. Мына кече жакында статистикалык маалымат. Дүйнө жүзүндө дүйнөлүк статистика бир 30 миллион деп айтат, дүйнө жүзүндө 50 миллиондон ашык барда уйгурлар жүрөт. Уйгурлардын дүйнөнүн төгөрөктүн 4%-нде бир да мамлекети жок. Же болбосо 25 миллион калкыбыз бар, курт барбыз деп курттар жүрөт. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекет жок. То есть бүгүнкү күндө мондай өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө жете албай кан какшап, зарлап жүргөн элдер, улуттар, чала таанылып, же таанылбай калган элдер көп. Мына статистиканы да бир айтып коеюн, мен мисалы. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунда 193 мамлекет эгемендүү көз каранды мамлекет катары таанылып турат. 193. Эки өлкө, Ватикан, Палестина, экөө байкоочу статусунда. То есть 190 бош болду. Эми дүйнө жүзү боюнча жана таанылган, чала таанылган, өздөрүн жарыя кылган бир дагы өлкө, таануу аракет кылган өлкөлөрдүн баарын кошсоң 256 өлкө бар. Ойлоп көрүңүз, нарактан дагы 61 өлкө маселе чыгды. Эгерде ошолордун тагдырын алып, ошолордун маселесин карасаң, анда биздин эгемендүүлүгүбүз, биздин көз карандыбыз бул кыйла жеңил, кыйла кансыз жол менен келгендиги чын. Жана кадырга жетпей атат деген бир немеси да чындыгы ошол. Баягы оңой жетип алгандай болуп, бул боло берет экен, жарыя кылып койсоң болду экен да дегендей бир туура эмес кээде пикирлер түзүлүп калып атат. Ошон үчүн мындай болмош керек. Деги эле дүйнөлүк тарыхтан карасаң, эгемендүүлүккө жетүү бул абдан зор ийгилик болуп эсептелет. Мейли жаманбы, жакшыбы, кандай гана баа бербесин, бирок убагында 90-жылда жана легендарлуу парламент ушул демилгени көтөрүп, ошол башка республикалардан алгачкылардан биздин эгемендүүлүгүбүздү жарыялаганы, анан эгемендүү мамлекет катарын алгачкы көз карандысыз мамлекетибизди түзүп, анан жана азыркы аймагыбызды толугу менен сактап калганы чоң ийгилик. Бир неме болгон. 90-жылда декабрда жана Алматыдагы көз карандысыз эмес мамлекеттердин түзүш жөнүндө 11 республика катышкан жыйындын чечиминде ар бир союздук республика ошол күнгө чейин кайсыл аймакты ээлеп турса, ошол аймак ошонун боюнча калат деген да чечим болгон. Даже ошого карабай, кийин көрдүңүз го, бизде канча чек ара талаштырды, аймактык чыр-чатактар болуп. Кудайга шүгүр, мына Кытай менен чек арабыз чечилди, Казакстан менен чечилди, Өзбекстан менен биротоло чечилди. Мен бүгүн эле окудум интернеттен, мына биздин министрлер кабинетинин төрагасынын орун башчысы Камчыбек Ташиев бүгүн айтып атат, вот Кыргыз-Тажик чек арасы биротоло чечилүүнүн алдында турат, аз калды дегенде жакшы кабар бериптир. Мына ошол Кыргыз-Тажик чек арасын чечилсе, ошондо баягы
төгөрөктүн 4 бурчу тең баары анык болуп, так болуп, кыргыздардын чек арасы. Анан эми акыркы маселе калат ошондо жана Кыргызстандын ичиндеги анклавдар маселеси. Бул эми мамлекеттер ортосунда тынчтык жол менен чечиле турган. Дагы бир нерсе, эгемендүү көз каранды эмес, эгемендүү жана көз карандысыз мамлекет катары биздин чоң ийгилигибиз ошо чек ара маселелерин да кансыз чечкенибиз. Албетте тиги тажиктер менен болгон 2 жолку окуя өкүндүрөт. Бирок эми мындан кийин алар бардыгын тынчтык сүйлөшүүлөрдөн саясий келишимдер менен чечүү маселеси күн тартибине келип чыкты, чечилди. Агай, сизге чоң рахмат. Мына майрам арапасында 100 жылдыктын алдында ушул окуянын маанисин абдан жакшы тарыхый фактылар менен иреттүү, кызыктуу айтып бердиңиз. Мен ойлойм биздин телекөрүүчүлөргө абдан пайдалуу болду. Экен ден соолукта ушу элдин кызматында, илим жаатында кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат. Жасаган макалаларыңыз, китептериңиз элибиздин калың катмарына жетип, ушу биздин жаштарыбыз келечек муундагы ушул сиздер казып, сиздер изилдеп чыккан илимден тааныштыгы болуп, мекенчилдик сезим менен жакшы өсүп өнүккөн жаштар болсун. Рахмат, сиздердин жамаатка дагы жакшы, мыкты ийгиликтерди, олуттуу жана умуктуу иштерди, жаратман аракеттерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушу менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыгат. Кайрадан көрүшкөнчө чейин коштошобуз. Саламатта туруңуздар.